мындай да бул жөн гана шылтообу? Бул шылтоонун шылтоосу да, бул керек болсо политика. Тил жөнүндө сүйлөсөм мындай видеолор да аз көрүшөт. Секс жөнүндө сүйлөсөм төшөктөн бир эле жолу болбой калгандан эч качан бузулбайт да. Бир күнү болбой калды, эки күнү болбой калды. Кыргыз тилди билбегендер сүйлөбөй эле коюш керек. Анткени маданият тилден башталат да. Кыргызча эле, кыргызча ойлонуп сүйлөп турган кыргыз эле лидер боло алат. Просто вот күчкө салып эле ошону мынтып коюш керек да. Мындай жээлик курсак ачты, арыктап атам, мынтып атам, мектепке мындай керек деп башын оорута бериш керек. Позолоченный болобуз да. А биз алтынбыз да, өзүбүздүн тилибиз менен, өзүбүздүн кебетебиз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен алтынбыз. Бизден кийинки поколение өлүп калган деп ойлой беребиз да. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз тажрыйбалуу өз кесибинин мыкты адиси, уролог, врач Нурбек Момолов агабыздын жумуш ордуна келип калдык. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы. Өзүңүздөр кандай? Жакшы, рахмат. Жок дебей, убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн жумуш ордуңузда бизди кабыл алып атканыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат келгениңизге. Демек, сизди калың элдин катмарына Нурбек Момолов деп жүзүңүздү тааныткан видеолор ушул жерде тартылат. Көбүнчө ушул жерде тартылат, мофондо тартылат дегендей. Негизи видео тартканга кызыгасыз, жакшы көрөсүз өзүңүз. Жок, анча деле кызыкпайм мен, бул замандын муктаждыгы болуп атпайбы. Демек реклама үчүн. Реклама дагы, анан жашоодогу көйгөйлөр дагы, анан түшүнбөксүздүктөр дагы, анан кичине болсо дагы түшүндүрүп коеюнчу деген максат менен өзүм оюмду айта берем да. Менден жаман, менден түшүнбөстүк, менин оюмча туура эмес ойлор айтылат да, анан ошо мындай өзүмдүн пикиримди айтып койгон максат менен дагы да, ошондой видеолор тартам. Мен бул жакка келерден алдын сиздин баардык маектериңизди көрүп чыктым. Анан сиз эркектердин эле эмес, аялдардын дагы жан дүйнөсүн жакшы түшүнгөн сыяктуусуз. Эми почти 50-гө чыгып калдым, тажрыйба бар да дегендейчи. Мунун себеби сиз психологияга кызыкканыңыздын дагы бир белгиси болсо керек. Же кошумча билим аласызбы, алгансызбы? Жок, эми психологияны баары эле кызыгат го да, эми бирок врач болгондон кийин психолог болуш керек да. Ар бир врач психолог болуш керек. Анткени киши ооруп келсе, жан дүйнөсү дагы ооруп келет да. Мисалы, колу буту эмес, башы эмес, жан дүйнөсү дагы кыйналып келет да. Ошон үчүн бул биздин милдет психологияны билгенге. Жана психология өзү эле кызыктуу тема дегенде, анан жашоодо ансыз дагы кыйын го дейм. Мындай жөнөкөй интеллект, жана билим интеллектинен башка эмоциональный интеллекттерге дагы керек, мамиле түзүш үчүн, партнерский мамиле түзүш үчүн, коллективдин менен мамиле түзүш үчүн, чоңу менен кичинекей мамиле түзүш үчүн баары бир психология керек да. Албетте жашоонун эң мындай чокусу бул үй бүлөдөгү аба ырайы дегендейчи. Анын үчүн дагы кичине мындай эмоциональный интеллект же болбосо психологияда сезимдерди ошо партнерыңдынбы, аялыңдынбы, туугандарыңбы мындай түшүнө билиш керек да, алардын эмоцияларын. Сиз пациенттер менен иштегенде психологдор менен бирге иш алып барасызбы? Жок, психологдор менен же болбосо психиатрлар менен бирге алып барыш керек. Бир мукташтыктар болот, бирок көбүнчө мындай жеңил эле да, жеңил эле маселелер, ошон үчүн өзүбүз эле чечип койсок болот да. Бирок кээ биринен чын эле психологиялык мындай консультация керек. Алар аябай көп убакыт алат да. Анткени мындай ошо депрессияга деп коелукпу, тревогага деп коелукчу, ошо психика жактан кичине аңга түшүп кеткен кишини аңдан чыгарыш кыйын да. Андан чыгарсаң эле кайра кире берет да, аны түшүнбөйт. Ошон үчүн мындай сөйлөшкөн убакыты да аябай көп кетет, анан мындай айлап, керек болсо жылдап сүйлөшүш керек да. Ошон үчүн убакыт жок. Кээде психолог эле бар деп жиберем да. Мындай түшүндүргөнгө аракет кылам, түшүнбөсөм, же болбосо өзүң видеону көрөсүң, TikTok'ту көрөсүң, ишил ошону үйрөн, же болбосо профессиональный психологко барып, ушул маселени чечишиң керек деп мындай маселе кылып жиберем. Көп акча эч ким төлөгүсү келбейт экен да. Психологический консультациялар, психологдор негизи көп алат го акча. Ошо туура эле, анткени чын эле башыңды оорутат дегендейчи. Болбой калды дегенде 45 мүнөт сүйлөшүш керек бир келгенде. Анан жарым жыл же болбосо бир жыл минимум сүйлөшүш керек да. Ошондо мындай эффект болот. Ага чейин баары бир аңга түшүп кеткен киши, ошо психологический аңга түшүп кеткен киши түшүнбөйт да. Кичинеден тамчылатып мындай мээсин өзгөртүш керек да. Негизи психологиялык оорулар
урологиялык ооруларды алып келиши мүмкүнбү? Мындай орустардын жакшы сөзү бар: все болезни от нервов, только венерические заболевания от удовольствия. Бүт оорулар бул мээден, жана жыныстык жол менен жуккан оорулар эле сүйүүдөн дегенчи. Ошол үчүн бул урология болобу, неврология болобу, башка оорулар болобу, биринчи мындай от алдырган нерсе бул баары бир мээ, психология. Импотенция сыяктуу көйгөйлөрдүн артында көбүнчө кандай психологиялык себептер жатат? Мындай импотенциянын мындай түрлөрү бар да, көбүнчө мындай экиге бөлүп коебуз: 40 жаштан өйдөн анан 40 жашка чейин депчи. Жаштардыкы 90% бул психика жактан да, психология жагынан да. 40тан өтүп калгандан кийин албетте жүрөк оорулар, давление, сахарный диабет деген ар кайсы маселелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай жаштардыкы өзгөчө. Бул 90% баары бир мээсинде да көйгөй. Негизи канча жаштан баштап эркек адамдар урологко туруктуу көрүнүп туруш керек? Негизи 40 жаштан кийин жылына бир жолу деп сөзсүз айтабыз. Андай правила жок, протокол жок. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Японияда болобу, Кореяда болобу, жылына бир жолу сөзсүз мындай государственный проектте, мамлекеттик проект көрүнүш керек да. Бүт чекап деп коет, көрүнүш керек. Бирок 40 жаштан кийин биздин өлкөдө мисалы андай эме жок да, протокол жок да, правила жок дегендейчи. Ошон үчүн бир жылда бир жолу деп мындай сөз кылып койгон жакшы деп мындай эме беребиз да. Кеңеш беребиз да. Аны кылабы, кылбайбы, бул пациенттердин өзүлөрүнүн көйгөйү дегендейчи. Азыркы учурда ушул жыныстык оорулардын көбөйүшүнө эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Кандай бир Бул жыныстык катнаш эле да, мындай жыныстык катнаш мындайча айтканда эми жыныстык катнаш боло берет да. Канча маданиятка туура келбейт, же динге туура келбейт, же бул деген уят десек дагы болбой, эми бала дегендей баары бир өзүнүн жумушун кыла берет. Эми албетте аракет кылышыбыз керек. Анан бөлө билимсиздиктер да. Мисалы эми катнаш болуп калды, мейли эми аны башка көзгө кое бербей, жанагы презерватив деген нерсени колдонуш керек. Боюнда болуп кетет деген эмне, жугуштуу оорулар деген эмне, спид деген эмне, ВИЧ деген эмне, наркотик деген эмне, гепатит жөнөкөй ошол эмне дегенди түшүндүрүп койсок, анда мындай нерсе болбойт да. Мисалы Европада мисалы венерический оорулар жок, жана жыныстык жак менен жуккан оорулар местный, ошол жактагы жергиликтүү, ошол жактын мектебинде окуган кишилеринде аз, практически жок да. Анткени муну менен күрөшүп койгон, билим менен күрөшүп коюшкан да. Мындай оорулар бар. Аларда мисалы жана сойкулук деген закон менен эме да, бар да, мындайча айтканда уруксат берилет. Бирок ошо ар бир сойку медосмотр өтүп турат ай сайын. Постоянный клиенттерине аяктан жана предохраняться этпей, без презерватива деле катнашса болот. Анда бирок деген ошо клиенттери дагы ар дайым медосмотр өтүп турат да. Анткени билим менен жеңип койгон да. Билимге көңүл урбаган муну уяттай берсек, анда бизде көбөйө берет. Бизде көбүрөөк жыныстык жол менен жуккан оору мисалы бизге окшогон өлкөлөрдө көбүрөөк, мисалы Европага караганда. Анткени аяктагы билимдүүлөр. Бирок бизде андай уруксат берсе динге туура келбей калса керек. Жок, эми уруксат бербей эле койсун, бирок мындай билим бериш керек да. Мындай жугуштуу оору деген бар, эрте боюнда болуп калыш деген бар, жанагы сүйүү деген депрессия, трагедиялар бар депчи. Ошондойлор билим берип койсо, анан мунун мисалы сексологдорду же болбосо мени ойлот, мындай секске үйрөтөт, эрте катнашканга үйрөтөт, мени разврат кылып мындай жаман нерсени таратып атам деп ойлойт. Любой сексолог, ар бир сексолог, мен уролог болобу, жыныстык катнаш кечинен деп үйрөтөбүз да. Эрте эмес, кечинен. Желательно үйлөнгөндө. Жолсо анча эле чыдабай атсаңар, анда чын эле мындай биринчи катнаш мисалы чоң ролду ойнойт да. Жакшы киши менен болуш керек, чын эле сүйгөнүң, чын эле мындай бышкан аял же бышкан эркекпи, то есть бирөө манипуляция кылган үчүн эмес, алданган үчүн эмес, же болбосо башыңды жөн эле жоготуп ийгени үчүн эмес, жана арак ичимдер эмес, бул деген мындай осознанный тандоо болуш керек. Киши психологически бышкандан кийин болуш керек да. Анан кечинен жакшы, баары биз кеч бышабыз дегендейчи. Албетте биз үйрөтөбүз. Бул үйлөнгөндө мындай ошондо түшөк маселе болсо андан дагы жакшы да үйрөтөбүз да. Бирок биз канча айтпайлык, баары бир боло берет, туурабы? Канча биз динге басым жазбайлык, баары бир болот. Канча ата-ана башка көзгө койбосун, бул боло берчү иш. Ошон үчүн боло берчү ишке эми боло берет дебей эле ошондой билимдерди көргөзүп коюш керек. Чын эле кечинен деп койсо кечирээк болуп калат. Мисалы көп жерден мисал келтире кетем. Японияда мындай бойдокторчу 40 жашка чейин, 45 жашка чейин жыныстык катнашы жок болуп жүрө беришет да. Анткени аларга мындай 70% ошо адам болуш керек да, soft skill деп коет, жоксо жашоого үйрөтчү сабактары көп да. Анан деген мунун кечинен болгон жакшы, сүйүң менен болгон жакшы, үйлөнүп болгон жакшы деп үйрөтүп коюшкан да. Ошосун мээсине тутуп калган, сүйүү жок балар жыныстыкка катнашка барышпайт. Эркеги дагы, аялы дагы.
бул эч кандай ден соолукка зыяны жок. Жок, зыяны жок. Эмнеге зыян болбок эле. Андан көп зыяндар деле толтуруп атпайбы. Мисалы, аба ырайыбыз Бишкектики мындайча айтканда өлүп калган. Тамак ашыбыз сапаты өлүп калган. Бирибизди сөгүп эме стресс алып келген. Андан дагы зыян нерселер көп. Эми чыдап койгон эчтеке деле болбойт дегендейчи. Демек, мындай билимди мектеп программасынан баштап берилип башташ керек. Мектеп эмес, бала бакча программадан баштап бере башташ керек да. Ар дайым айтып келем, бала бакчадан бул мындай да, ушу темадан мен мындай сөзсүз мамлекеттик проект кылып киргизиш керек дейм. Ошо сексти үйрөтөт деп ойлойт да, өбүшүүнү же болбосо жана кинодогудай жыныстык катнашты үйрөтөт да. Жок, ар бир эменин муундун өзүнүн программасы болот да. Мисалы, бала бакчада бул жыныстык коопсуздук. Бирөө тийген болбойт, бирөө өпкөн болбойт, бирөөнүн машинесине түшкөн болбойт, майкаңдын ичинде эч ким карма албайт, керек болсо атаң, керек болсо байкең, тууганыңдагы турсуңду шыпырган болбойт. Анда сөзсүз ата энеңе келип айтасың, мугалимиңе келип айтасың деп койсо, бала деген бат үйрөнөт бизге карагандачы. Мындай катык эмес болот да, сөзсүз айтат. Бирөө ушинтип алдадыбы же конфет бергенге аракет кылдыбы же машинеге отургузганга аракет кылып, тууганы болуп, атасы болуп сөз чуркап келип айтат. Ушинтип атат. Эне же болсо апа, жоп болсо ата деп келет да. Көп жанагы зордуктар, ыдыктар азая түшөт да. Мектеп учурунда мисалы месячный айыз деп коебу, келген убакта көбүрөөк паника, жок билбейт эмне экенин. Аны үйрөтөт. Ушундай болот, бул норма. Ошо мындан баштап жыныстык катнаш болсо боюнда болуп калышы мүмкүн. Мисалы, билбей алданып келген көп кыздар деле жыргайын үчүн деп биринчи жатып ишпейт, алданат. Улуураак балдардан алданат, урулак кишилерден алданат. Анан боюнда деген проблема бар, оору жугуу деген бар, алдоо эмне деген, сүйүү эмне деген, эркек, жигит, кыз деген эмне, ошонун баарын үйрөтүп койсо, мындай көп жамандыктар азая түшөт да. Анан мисалы бизди мындай бала бойдон эле чыгарып туруп үйлөнтүп салабыз. Мындайча айтканда жашоого киргизип салабыз да. Мисалы, вот сиз операторсуз да, съемканы тартып атат чоң жигит. Биринчи жолу камераны кармап туруп эле могу жерге келе калбайсыз да, туурабы? Бир стажировка өтөт, тажрыйба алат, камера эмне экенин түшүнүп туруп, свет эмне экенин түшүнүп туруп анан келет. Үйлөнүү деле ошол. Үйлөнүү деле биз билбейбиз, аны деген биринчи жолу отургузуп салабыз. Жо сүйүү эмне экенин билбейт, жо мамиле эмне экенин билбейт, жо ата эне болуш эмне экенин билбейт, жо күйөө болуп, жо аял болуш керекти билет. Тажрыйбасы жок эле киргизип салып, ушундай бир мындайча айтканда жашоонун эң чоң проектине киргизип салабыз да. Ал дагы үйрөнүш керек. Анын баары тең ошо мектепте желательно болуш керек. Эми болбой калган колледжде жылып коомго жараша ар бир жерге сабак киргизип туруш керек да. Жыныстык катнаш эмне экенин деле билбейт. Каянан мындай инстинкттер менен эле да, эч ким үйрөтпөйт, жашоого киргизип салабыз. Бул деле тажрыйбада, бул деле мынча айтканда кесип. Үйлөнүү бул деген эң чоң кесип жашоодогучу, эң негизги кесип. Аны дагы бир какой-то мындай сабагы болуш керек да. Жөн эле киргизип коюп эмне кылсаңар ошо кылгыла дегендей. Үй бүлөлүк мамиледе сексуалдык гармонияны кантип сактап калуу керек? Сексуалдык гармонияны мындай да, мындай парная норма деп коет. Эки кишинин нормасы деп коет да. Бир кишинин нормасы деле сурай берет. Мисалы, жыныстык катнаш канчалык узун болуш керек, эмне кылыш керекчи. Бирок бул үй бүлөдө болобу, вообще жыныстык катнашта бул парная норма деген сөз. Экөөнө тең жагыш керек. Балким бирөөнө жага бериши мүмкүн, бирок экинчисине жакпайт. Аялына жага бериши мүмкүн, бирок күйөөсүнө жакпайт, и наоборот. Ушул жаман да. Мисалы, 1-2 секундта кээ бирөө бүтүп калабыз дейт. Балким аялына жагат эртерээк бүткөн. Бул деле нормалуу эсептелет да. Кээ бирөө мисалы үйлөнөр менен сексуальный жашоо бири-бирине мындай тек келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен мындай да, ошон үчүн сабактар керек да. Мисалы, сексуальный жашоого деле айтып атпайм. 5 жыл окудуңуз да. Бирок бүт механизмдерди билесиз. Даярдандыңыз, мага интервьюгелерди да бирдемелер даярдап алып келдиңиз да. Үйлөнүү деле ошол. Сиз 5 жыл мындай зыян келтирбеген жумуш. Азыр эми интервьюс болбой калса, сиз камераны ыргытып кайра келишиңиз мүмкүн. Бул жашоодо үйлөнүп алгандан кийин кайра ажырашып коюп кайра эле үйлөнө берем деген болбойт. Үйлөнүү жашоо ошо сексуалдык мындай топ келүү деле бул деген калган бүт жашоо да. Эң негизги бакыттын чокусу да, мындайча айтканда үйлөнүү погодачы. Аны да үйрөтүш керек. Сексуалдык совместимость дегендечи. Кантип билебиз, биринчи жолу жолугуп туруп эметтик. Эми ал деле жакшы, бирок кээ бирөөнө мындай ошону мындай берсе болот да, кээ бирөөнө сексуалдык жашоо чоң ролду ойнойт. Эми негизги ролду ойнойт да. Мисалы, мамилесине караганда, акчасына караганда мага сексуальный жашоо эле болсу дегендер да бар да. Анда эмне кылабыз?
балким анда үйлөнөкте кылыш керек. Эми аны эметкен жокмун, бияктан жаман көрүшөт, бирок негизи ошондой да. Кээ бирөөнү жөн эле мамиле, бирок 99% мамиле да. Биринчи очередь мамилеси жакшы болсо, сексуалдык жашоону кичинеден жылдыра берет. Эгерде чак келе бербей атса, чыдап жүрө бербей, анда специалисттерге кайрылыш керек. Психологго, сексологго бизге кайрылыш керек. Болбой атат, момундай болуп атат деп, анда чечилет. А бул норма экен, чыдап жүрө бериш керек экен, рахат албаш керек деген деп жүрө берсе, анда жүрө беришет. Сиздин оюңузча ийгиликтүү мамиленин сыры эмнеде? Ийгиликтүү мамиленин сыры бул эмоциональный интеллект деген бир видеолор тартышым керек окшойт. Мындайда бышкан болуш керек да. Киши бышкан болуш керек. Психологический ошо эмоциясы бири-бирин түшүнгөн. Көбүнчө эркек кишиге. Ошо эркек киши деген мындай бышкан эркек болуш керек. Мындай чоң эркек болуш керек да. Биз аманат кылып алдык да. Ошо канчалык деңгээлде алып алганыбызды билбейбиз да. Балким кичинекей ой жүгүрткөн кызды алып алдык, балким билимсизди алып алдык. Кээ бирөө мисалы үй жыйнаганды билбейт, кээ бирөө тамак жасаганды билбейт, өмүр бою кордук көрүп жүрүп, төшөк маселенен уялат. Уят деп эле башка көзгө койго беребиз, анан төшөк маселе дагы уят деп күйөөсү менен законуна жатыш керек болсо деле ошол жактан мындай кызгындыктар болуп калат, напряженный болуп калат, анан болбойт. Ошон үчүн бышкан эмоциональный интеллекти топ келишкен да. Тиги жоопкерчилик эркекте болуп атпайбы, ошо аялдын эмоциясын түшүнө бергенин билиш керек да. Мен ушу кичине акылсыз кызды алып алыптырмын. Эми бүттү, менин аманатым деп, аны сен чоң киши катары чоң айтышың керек да. Же болбосо өтө эле акылдууну алып алыптырмын, кой мен дагы бирдеме кылайын, өсөйүн, там алдыга жылайын деп. Бышкан болуш керек да, психологический. Ошондой болуш керек. Бул жумуш. Бул ойлойт мындай төк келип эле андан ары бактылуу жашап калабыз депчи. Жомок бүтөт, байкадыңар беле жомокту? Жомок мындай бир сыноолор болот, бирдемелер болот, анан үйлөнгөндөн кийин жомок бүтүп калат да. Анткени андан кийин жумуш башталат. Андан кийин даана мамиле, даана сыноолор башталат да. Ошону көтөрө алганды билиш керек да. Жооп эми эркектердин ар бирөөнүн кызматы бар, ар бирөөнүн жоопкерчилиги бар. Бирок эркектердики ар дайым айтып келем, аргысы интервьюда алып келем. Жоопкерчилик, камкор, анан коргогучу да. Ошондой эркек болсо, анда ал эркек жоопкерчилик алдыбы, канча жаман болсо да аялы аны жоопкерчилик алгандан кийин багат, үйлө курган калат дейт. Камкорбу? Багып аткан кыз, багылып аткан аял ал деген багынып берет. Күйөөгөчү. Жана башын оорутпайт, эчтеке кылбайт. Коргогуч. Эң бизге эмне күч берген аялдар башка эмоциялдык күч берген да. Бизге физический күч. Анткени бизди коргойт деп, коргогучка тиет да. Эгерде биз коргоп турсак, ошо кайын журттанбы, айланаданбы, ушактанбы, анда андай мамиле идеальный болот. Аял киши өзү эле мындай пластилиндей болуп, анда эркектин алдында багынып берет да, мындайча айтканда. Андай эркекти биз кантип тандайбыз, кантип билебиз? Аны тандай албайбыз, анан андайлар аз. Эмнеге? Ал дагы бир жолу билимсиздик. Анткени эркек болгонду бизде эч ким үйрөткөн эмес да. Кайсы бизде ким үйрөттү эле эркек бол деп. Мисалы көчөдөн эркек болбойсуң деген бири-бирибизди хейт эткен сөздөр бар кичинекейсиндечи. Бул сөзгө туруу, там билбейм бирде ушул подростоктордун ушул арасында бар да, мындайча айткандачы. Бирок эркек болуу деген ошо үй бүлөдө эркек болуу деген сөз жок. Бул балким ийгилик дагы эмес, акча дагы эмес. Кээ бирөөдөн акча бай болуп туруп кичинекей баладай байкадыңар беле, бир 50 жаштагы байке аялын коркутуп мындай сүйлөшпөй коет, же там коркутат, же кээ бирөөнө подарок сатып бербей койдуң деп бир кичинекей баладай мамиле кылат. Бул эмоциональный интеллекти кичинекей кезде калып калган деген сөз да. Мындай эркек менен кыйын болот да. Же болбосо маменькин сыночек деп атпайбызбы? Алардын дагы эмоциональный интеллекти кичинекей бойдон калган. Аларга апа керек да. Андай эркек менен дагы айымдарга кыйын болот. Айымдарга жараша берет. Айтып кетем, айымдар төрөлгөндөн кийин аял. Төрөлдү бүттү аял. Шүмшүк болобу, жакшы болобу аял дейбиз, аны башка эчтеке дей албайбыз да. А эркек болуш үчүн жашоодо бирдеме кылып турушубуз керек. То есть эркек деп кимди айтат мында? Эркек деп айтабыз го, анткени мисалы бирдеке жеткен, мүнөзү күчтүү эмет, ошондой болушубуз керек да. Анын үчүн болбой калды дегенде ошо 3 нерсени үйрөтүп койсок, жоопкерчилик сенде, үй бүлөдө эмне болуп атса, аба ырайы кандай болуп атса дагы деп. Камкор, үй бүлөнү сен багышың керек, ачка калып атабы, кийим жетпей атабы, окууга бара албай атабы, сенде жоопкерчилик. Анан коргогуч. Канча аялың жаман болсо, башкалар чукулап атса, сен коргошуң керек. Канатыңа киргизип алып коргошуң керек деп. Анан эркектин күчтүүлүгүн кантип билсек болот? Аялга мамиле. Эркектин күчтүүлүгү өзүнөн слабый кишиге мамиленени билсе болот да. Мисалы көбүнчө эми аялдар болуп атпайбы? Же болбосо балдарыбыз болуп атат. Же болбосо туугандарыбыз, ата-энебиз бизди сүйгөн үчүн алар биздин алдыбызда слабый да. Ошого кандай мамиле кылып атат? Эгерде кол көтөрүп, күч кылып, зомбулук кылып атса, бул слабый эркек деген сөз. Анткени эркектин касиети бул коргогуч,
кордогуч эмес, коргогуч. Эгерде коргобой, наоборот, өзү коопсуздукту бузуп атса, бул слабый эркек деген сөз. Анткени көчөдөн андай күчүн чыгара албайт, үйдөн чыгарып атат да. Ошондой Мындай да, мындай тактап коелучу. Үй аялына кол көтөргөн, балдарына кол көтөргөн эркек бул слабый эркек. Көчөдөн деле эше албай. Өзүнөн слабый кишиге кандай мамиле кылып атканын көрүп эле эркектин күчтүүлүгүн же болбосо слабыйлыгын билип койсок болот да. ошондой слабый эркектер эмнеден улам көбөйүп жатат азыркы учурда? Эми Себеби эмне? билимсиздик. Биздин эми ата энебизди күнөөлөп эле койдук, өзүбүз деле карып калдык дегендейчи. Бирок аларда деле билим системасында жок болчу да, кантип эркек болуш керек, же болбосо ата болуш керек, же болбосо күйөө болуш керек депчи. Анан токмок жеп чоңоюшкан, башка көзгө коюлуп чоңоюшкан, анан ошентип күчтүү көрүп калган да, ошентип сынган да, анан ошентип эле сындырам го деп ойлойт да аялынчы. Чоңойгондо деле ошол эле схема калып калган да. Алар биздики мындай чүнчүтө берген да, балдарыбызды. Баарыбыз эле мисалы менин возрастымдагы бирөөлөрдөн сурасаңар, баары эле токмок жеп чоңойгон мындай карасаңчы. Анан кээ бирөө чүнчүп калган, кээ бирөө эми түшүнүп алдыга жылып мындай канаттарын да ачып кеткен да. Анан ошол схеманы эле мени урушкан, эми мен деле бул бийлик келип калды да, эми аялдын алчы. Ошону ура баштайт, жо балдарына эметип коесуң. Аялдын күчтүүлүгүн каяктан билсе болот? Балдарына кандай мамиле кылат? Анткени анын бийлиги баласынын алдында, балдарынын алдында да. Же болбосо күйөөсүнүн алдында, кээ бирөө күйөөндөлөрүн мындай сындырып алышат дегендейчи. Биз ошол күчтүү эркек болуш үчүн балдарыбызды кантип тарбиялашыбыз керек? Билим бул деген мындай да, баарыбыз Кандай эле билим беребиз, мисалы, эмнеден башташыбыз керек ошол күчтүү эркекти тарбиялаш үчүн? бул деген баарыбыз эле аны кыла албайбыз. Бизде билим жок да, менде деле андай профессиональный билим жок, эми өзүм тажрыйбамды деле айтып атам да. Мындай да, үйдөн эркек кишини болобу, аял кишини болобу максимально канатын ачыш керек. Үйдөн эркекти болобу, кызды болобу чүнчүтпөш керек. Көчө итек эле чүнчүтөт. Көчө сындырганга аракет кылат, шылдыңдайт, хейт кетет, бирдеме кылат. Бирок үйгө келгенде өзүнү сезиш керек да, өзү кандай болсо ошентип керек. То есть көчөдөгүдөй кылып, үй дагы болбош керек. Сен уят кыласың, сен мондай жүртүңдөй жүрүш ал чүнчүп өзүнүн потенциалын ача албай калат да. Анан эң негизгиси пример болуш керек да. Кичинекей балдар байкасаңар, канча үйрөтөбүз да. Мектептен деле үйрөтөт, үйдөн деле бирдемелер айтабыз, бирок аны кылышпайт. Атасын көрүп өсөт да. Атасы кандай энеге мамиле кылып атса, ошол схема кирет. Ошо атасы ургандар энесин, аялдарын да урушат да. Атасы ошондой пример болуп берсе, камкор, коргогуч, жана акча алып келип атса, ал да ошондой схеманы примайтып, мен ушундай экенин деп өзөт да. Эң негизгичи. Бирок профессиональный билим берген жакшы, албетте бул мындай программа менен сабактар болуш керек да, мектептерде, ар кайсы жерде. Азыркы коомдо ажырашуу аябай көп болуп жатат. Буга кандай көз караш? Кичине артка калып баратат да билим жактанчы. Именно эмоционалдык билим жактанчы, эмоциональный интеллект жактан. Алар кыйналып атат мында да, аялдар сыноолорду өтүп атат да. Ошон үчүн алар өзү менен сыноодон өткөн киши негизи өнүгөт да. Алар ошон үчүн өнүгүп атат. Эркек кишилер ал сыноодон өтпөй калып атат да. Өтпөй калганына себеп, мисалы, аял кишилер көбүнчө жоопкерчиликти өзүнө алып аткан. Албетте өзүнө көчөдө калып атышат, балдары менен калып атышат. Анан үй бүлөдөн эле башталат. Эркектерге өзгөчө көңүл бурат да. Мисалы, наследство деле, мындай бирде үй болобу, машинеси болобу, кимдерге калтырат? Эркектерге калтырат да, кичүүсүнө же ошол эркектерге калтырат. Аял киши ошо кичине төрөлгөндөн баштап жалгыз калаарын билет да. Мени эч ким бакпаарын билет, талаада калаарын билет. Күйөөсү кандай болоорун кандай билет. Ошон үчүн изначально алар мындай чыккан деп коебу, мындай күчтүү болуп, психологически жашоонун сыноосуна даяр болуп калат да. А сыноого даяр киши, сыноону өткүсү келген киши баары өсүп турат да. А менин атам берет, могу үй меники, же бул машина меники десе, ал эмнеге напрягаться этмек эле. Демек, мисалы, үй бүлөдө жоопкерчиликсиз эркек болсо, аны аялы кантип акырындан жоопкерчиликти кантип өткөрүп бериш керек негизи? Жакшы суроо. Негизи аял киши багынып бериш керек да. Эми албетте жанагы зомбулук, зордук уруп аткандар менин оюмча бесполезно да. Бирок эми более-менее перспективный эркек болсочу, мындай аракет, мындай иштесе болот деп коет, мындай продукт бар болсо, мындай багынып коюш керек да. Жаман болсо, слабый болсо, билимсиз болсо да, о, менин эркегим деп мына аны хан кылып коюш керек. Эми багынып эле мындай акылыңар көп болуп атса, ашып ташып атса, ошону эле хан кыла бериш керек да.
Анан айла жок, жоопкерчилик алат. Анан акча айла жок табасыңар да. Балдарды багыш керек да. Ачка калтырып коюш керек. Акчаңар толтура болсо дагы өзүңөр барып жумуштан барып тамак курсаңар, той кылсаңар үйдөн деген отура бергиле. А жок эчтеке. Акча жок, эмне кылабыз? Тиги менин ханым, менин жаным, сен таап келесиң, биздин үйлөнүп багасың деп керек болсо эми балдарды ыйлатып коюш керек да. Папа деп ал сурай берсин, анан ал мындайча айтканда эркектик инстинкт ойгонот да. Иши кылып жоопкерчиликти алып албаш керек да. Канчалык мүмкүнчүлүгүңөр балким ата энеңер күчтүү болуп атса дагы аны алып бербей коротпогула, үй бүлөгө акчаны коротпогула. Аны өзүнчө сактап мындай навсяк пожар оокатыңарды кыра бергиле, жумуштан курсаңар той кылса бирок үйдөн ачка жүрө бергиле. Өзү дагы ачка болот. Балдарды эми өлүп калчу кызчакты ачка калтырбагыла, но мындай ыйласын да алар деген атасынан сурасын, эмчек сурагандайчы. Энеге эмчек ыйласа эле эмчек берчүбүз да. Ну, аял кишилер. Атасын дагы эми кичине чоңоюп калганын, сүйлөп калганын атасынын эмчегин сурай берсин. Ата тиги мындай желип курсак ачты, арыктап атам, мынтип атам, мектепке мындай керек деп башын орото бериш керек. Технично жак. Атам азыр сизге кыйын болуп атат, сага кыйын болуп атат. Бирок мен билем, сага ишенем, сен деген кыйынсың деп бериш керек да, эми психологически даярдап, анан ал бирдеме болуп алып кетет. Багынып коюш керек да. Азыркы жаштардын медициналык билими боюнча сүйлөшсөк, сиздин көңүлүңүз калабы? Менин оюмча жакшыраак болуп баратат баары бир. Жаштар негизи кыйын. Мурунку поколение калып таарынбасын. Билимдүүрөөк болуп баратат да. Мисалы, азыр үйлөнөрдүн алдында же девушкалуу болгондо мага консультацияга келишет. Мен үйлөнгөн таам, эмне көйгөйлөр болушу мүмкүн, эмне обследованияларды өтүп коелук деп. Анткени балким мектептен бербесе дагы жана YouTube, интернеттен, Instagramдан көрүп калышты да көйгөйлөрдүчү. Анан ажырашкандарды көрүп атат, анан мындай коопсуздугуна эркектер дагы коркуп калышты да. Мен видеолорун көрүп алдым, аялдар ушундай болот экен, эмне кылам деп кеңеш сурагандар толтура да, үйлөнөрдө эмне кылып коюшум керек деп. Алар өзүнүн мындай жакшыраак карап калды да. Билимдүүрөөк азыркы жаштар. Негизи жаштар билимдүүрөөк болот бизге каранчы, любой поколениядачы. Биз монтип айта беребиз, азыр жаштарыбыз болбой калды депчи. Байкадыңар беле? Силердин мугалимдер деле силер болбой калган жаштарсыңар деп айткан, Ооба. Сиз дагы өзүңүздүн жаштарыңызды ошентесиз, Жаштар болбой калды деп ойлоп атасызбы? Бул өмүр бою келаткан нерсе да. Бизден кийинки поколение өлүп калган деп ойлой беребиз да. На самом деле алар лучше. Бул деген ушундай маданият да эмнегедирчи. Просто алар башка заманда өсүп атат да. Анан башка замандын талабына жарашыктуу оокатын кылып атышат да. Мисалы, менин кызым менен бир жолу сүрөй, биз деген монтип кыйналганбыз, ачка жүргөнбүз деп, мындай кичине бар болсо деле ачка жүрө берейинбиз сага окшоп деп. Эми замандын талабы да, заман башка болуп калды. Ачка калган деле киши жок. Эми мындай өтө көп меселе болушу мүмкүн, бирок мындай мурункудай заман жок да баары бир. Сиз көбүнчө ошол Instagram аккаунтуңузда тил боюнча дагы көп темаларды козгойсуз да. Анан деген ушул билим берүү системасына биздин кыргыз тилдүү китептердин жоктугу, маалыматтардын жоктугу эч кандай тоскоолдук жаратпайт деп айтыпсыз да. Мындай да, бул жөн гана шылтообу? Бул шылтоонун шылтоосу да, бул керек болсо политика. Башка өлкөнүн эле политикасы да айтам. Эмнеге кыргыз тил китептер чын эле жок да? Эмнеге? Анткени аяка эчтеке бөлүнбөйт да. Мукташ жок да. Кыргыз тили илгерирээк тил, мындай тереңирээк тил. Мисалы, мен кыргыз тилде сүйлөгөн үчүн мындай сөздөрүм терең жетип атат да элдергечи. Мисалы, ошол эле мен айтып атканда орус тилде сүйлөсөм, аны эч ким укпайт болчу. Кыргыз элине точно кирбейт болчу да. Бул деген тереңирээк, ошону түшүнбөдү. Бул психологически күчтүүрөөк болот да. Кыргыз тилде сүйлөгөн кыргыз, ойлонгон кыргыз күчтүүрөөк болот. Мындай да, мисалы биз башка тилде сүйлөп калакчы. Биз деген подделка болобуз да, подделка. Позолоченный болобуз да. А биз алтынбыз да, өзүбүздүн тилибиз менен, өзүбүздүн кебетебиз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен алтынбыз. А биздин кебетебиз бул, тилибиз башка, каныбыз башка, анан башка элге окшошсок бул эмне? Алтынга окшош. Бул деген позолота, бул деген подделка да. Анан бутуна тура албаган, өзүнө ишенбеген кишилер да. Лидерский качество деп коет да, мындай, билесиңер. Жашоодо лидерский качество чоң ролду ойнойт да. Мисалы, биринчи номер болуп жүргөнгө кыргызча ойлонуп сүйлөп турган кыргыз эле лидер боло алат. А бирөөнү туурайм деген киши бирөөнүн алдында өмүр бою болот да. Бул эме жанагы мындай, бул деген жанагы азыркы ошо профессорлор, эксперттер карап калышты да. Эми карабашса да возраст, ал өздөрүнүн комфортунан чыккысы келбей ошолорду сүйлөй берет да.
мисалы медицинада деле толтура буга сопротивляться эткендерчи. Китеп жок, билим жок, илим жок дегендерчи. Бул профессорлар да. Профессор деген сөз бүт барын билем деген сөз да. Міне орысчаны кыргызчага которуп коюш проблемамы. Негизи орысчадан деле которуштун кереги жок. Англисчеден уже англис тилди билиш керек болсочу. Ана мына көчөдө бир интервьюдан айтып кеттим. Германияда, Францияда, Голландияда любой тилде иштесең болот. Любой тилде. Эгерде эл менен сүйлөшпөсөң. А медицина 100% немецкий. Медицина 100% французский. Неге анткени 90% бул ошол эл. Анан ал мындай бири-бирин түшүнүш үчүн бул чоң ролду ойнойт да. Плюс мамлекеттик акча болот атпайбы? Мамлекеттик медицинабыз мамлекеттик акчага мындай фундамент курулган да. Мамлекеттик акча мамлекеттик тилге которулуш керек да. Мамлекеттик элге, кыргыз эли да көбүнчөчү кыргызчалар да. А биз башка элдерге кадрлар даярдап берип атабыз, жолсо башка элдин пациенттерин сервис кылабыз, а кыргыздарды жөнүнө койгула дегенчи. Байкуш канча деген кыргыздар өзүнүн маселесин түшүндүрө албай эле өлүп кеткендер бар. Бул деген мындай да, ошону тактап коелукчу. Бул отмазка. Китеп жок, илим жок, маалымат жок деген бул отмазка. Бул деген катып калган эксперттердин да мээси иштебеген мындай алдыга жала алган заман талабына жооп бербеген эксперт болобу, профессор болобу, мугалим болобу, врач болобу, башка специалисттер ошолор. А бала деген бул пластилин. Бала деген эмне норма экенин билбейт. Биз эмнени норма киргизсек, ошону кабыл алат да. Бала бакча кыргызча болсун деп койчу, алар деген унчукпай эле кыргызча эле сүйлөп калышат. Начальный класстар кыргызча деп койчу, даже мектептин баары эле. Алар кыргызча эле окуй беришет, проблема көрбөй. Илимин ала берет, сиңире берет, англисче материалдарды ала берет. Мисалы Кореяда, корей тилде да бүт баары. Бирок китептерди корейче да окушат, бирок англис тилде окушат. Аны которуп эмне кереги бар? Аны окуй берсин. Вообще которуп эмне кереги бар? Дело производства мындайча айтканда кыргызча болуш керек. А орусчасын окуй берсин, англисчесин окуй берсин. Билим алына берет да. А ой жүгүртүң кыргызча болуп, наоборот 3 тилде. Кыргызча жакшы билген киши минимум 2 тилди билет да. А 3-чү тилди үйрөнүш оңой. А эгерде биз башка тилде ойлонуп жүрүп калсак, көбүнчөсү бир эле тил билип калышат да. Наоборот, акылы кемирээк да. Менин оюмча, Кыргызстанда кыргызча билбеген бул акылсыздык да, сабатсыздык, билимсиздик. Мээси катып калган мындай динамика жок да. Демек, окуу жайларда билим берүүнү жалаң кыргыз тилинде кылсак, кыргыз тилиндеги китептер дагы, маалыматтар дагы көбөйөт. Мындай приказ чыгарып койсунчу, бир күндө эле өтүп кетишет. Мындай болбой калгандачы, ОРТ деген бар го, жана жалпы республика. Ошону эле кыргызча кылып койсунчу. Нукура кыргызча. Башка школдор өзүлөрү эле анткени мындай индикатор успеха ОРТ болот да. Менин школамдан 10 золотой сертификат алды деген сөздү кылыш үчүн бүт мектептер кыргызчага өзүлөрү эле өтүп кетишет. Жолсо аралашка өтүп кетет. Ошого даярдап атып эле канча деген кыргыз илимдери чыгат, канча кыргыз китептери чыгат, канча жана пособиялар чыгат. Просто күчкө салып эле ошону мынтып коюш керек да. Мисалы Голландия жөнүндө айтып калам. Голландский тил бар экен. Билбептирмин да, голландский кичинекей өлкө да. Аларда да ушундай ситуация болуп тур. Бала бакчадан баштап 6-чы, 7-чи класска чейин жалаң голландча кылып коюптур да. Бүт фундамент курулуп калды. Ой жүгүртүүлөр болуп калды. Андан кийин 6 класстан кийин кээ бирөө французский окушат экен, жок башка тилде эле окуй берсин ал убактачы, бирок башка школдорго берип салсаңар болот да. Англисче, орусча, дагы башка тилче берип салса болот экен да. Бирок фундамент главный курулуп калды да. Голландия деле өнүккөн өлкөлөрдүн дүйнөдө бири кичинекей болуп алды. Австрия. Ошол эле тоже 9 эле миллион. Эгер тил саясаты сиздин колуңузда болуп калса, биринчи эмнени өзгөртмөксүз? Мен бийлик президент баары чечет да. Парламент канча деңгээлде чечет билбейм, аякта таарынбасын душмандар бар экен да. Эне тилдин, кыргыз элдин душмандары бар экен да. Мисалы канча деген бизде жанагы кишилер кырылып кеткен. Ошо улутчул деген статьялар мененчи атылып кеткен, бирөө кырылып, бирөө Сибирден каза болгон дегенчи. Ошо тил үчүн эле да өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди сактап калуу үчүн деген эле кеткен да, алар деген башкаларды өлтүрүш үчүн деп эч качан мындай призыв кылган эмес да. Ошолор бизде бар экен да дагы элечи. Мен андай болуп калсам, мен деген ошо бийликтеги эң чеч алчу кишилер болобу, президент болобу, башкалар болобу, сүйлөшүп туруп эле бир күндө эле бала бакча менен башталгыч класстарды кыргызча кылалык, анан ОРТаны кыргызча кылып кал. Калган жерден эмне кылса ошол кыла берсин. Биринчи ошону өзгөртмөксүз. Ошону эле кылып койсок бүттү. Даже бүттү, кыргыз тили түбөлүк жашайт да. Кыргыз эл түбөлүк жашайт. Элдин түбөлүгү бул деген тил.
түбөлүк болгубуз келсе бул тил эле болду. Коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук бул биздин тилибиз да. Мисалы башка тилчен телевидениянын баарын көрүп калбадыкпы? Алар деген пропаганда кыла бериши мүмкүн да. Алар призыв кыла бериши мүмкүн. Призыв к свержению власти кыла бериши мүмкүн. Же болбосо башка маданиятты мындай мээлерин жуй бериши мүмкүн. А эгерде өзүбүздүн тилибиз болсо, өзүбүздүн тилибиз дагы өсөт да. Ошончол деңгээлде интернетибиз дагы өсөт. Ошончол деңгээлде үчүнчү тилди үйрөнгүбүз келип калат, англисче. Аякта уже тандоо бар да. Уже пропаганда жок, аякта мындайча айтканда выбор бар. Анда биз мээбиз, акылыбыз еще бийигирээк болмок да, кыргыз тилге эле өтсөкчү. Наоборот, ошо биз деген билимсиз болуп калабыз, тудумсуун деген сөздөр бар. Катып калган эксперттер же болбосо душмандар да, менин оюмчачы. Ал деген душмандар. Кыргыз тилден бийик эчтеке жок. Ошого өтүп калсун, кадимкидей мындай гүлдөй баштайбыз да. Мээбиз гүлдөп, акылдуураак болуп калабыз. Мына маданият жөнүндө башка тилде көп сүйлөшүшөт да. Менин оюмча кыргыздын маданиятынчы, кыргыз тилди билбегендер сүйлөбөй эле коюш керек. Анткени маданият тилден башталат да. Эми мейли сүйлөсүн, аракет кылсын. Анан ошо башка тил мындай да, кыргыз тил Кыргызстандан эле өнүгөт. Анан Кыргызстандан эле жоголот окшойт, жоголсочу. Башка жактан кантип сүйлөй алабыз? Сүйлөй албайбыз да, бүт шансы жок. Ушу кичинекей канча 100.000 квадратный метр жерибизден биздин мыйзамдар менен ушу 6-7 миллион эл менен эле биз уш жерден өстүрө алабыз да. Башкалар бизди баскылап эле салат, тил жоголсо бийлик дагы жоголот, эл дагы жоголот. Анан биягынан басып алат, тиягынан басып алат, бир күнү жоголуп кетчү элдер болобуз да. Тил эле жоголсо. Тил дегенде кичине настроением эметип кетет да кой. Сүйлөгүңүз келип кетеби? Вечно сүйлөгүм келет, бирок тил жөнүндө сүйлөсөм мындай видеолор дагы аз көрүшөт. Секс жөнүндө сүйлөсөм толтура көрүшөт дегендейчи. Сизге азыркы учурда көбүнчө кайсыл оору менен келишет пациенттер? Эми мен уролог болуп атпайм. Уролог болгондон кийин биздин кесибибиз бул деген бөйрөк, табарсык, анан жыныстык органдарда. Көбүнчө ошо жыныстык проблемалар, жыныс мүчөсүн импотенция деп коелучу мурунку тил менен. Анан тукумсуздук, операция көбүнчө аденом, анан таштар, анан рак да азыр. Негизи бизде баягы уялчактык бар эмеспи? Анан деген уялып келбей коюп, же болбосо өзүнүн ошол оорусуну эмдөөдөн качып ажырашкан учурларда болгонбу сиздин практикаңызда? Мамиле бир күндө бузулбайт. Бир эле чырт деп кеткенден бузулбайт. Же болбосо бир эле облом төшөктөн бир эле жолу болбой калгандан эч качан бузулбайт да. Бул көп убакытта бузулат да. То есть кичинеден тамчылай берет да. Проблемаларчы ошо жыныстык деле. Ошого эле токтолотчу, мамиледен башка. Бир күнү болбой калды, 2 күнү болбой калды, тиги аял намекать этти, болбой эле калды, тиги барбай атат, анан аял киши айтат, буга баары бир окшойт. Мен жөнүндө ойлонбойт окшойт, мен эле каалап атам да. Деп анан да көңүлү түшө баштайт да. Бир жолу айтат, 2 жолу айтат, докторго бар деп. Барбай койсо, анан баарыбыз адамбыз да. Потребности баары бир жерден чыгарышыбыз керек. Анан көңүлү калат. Бул менен баары бир болбой атат, андан көрө болбой атса анда эркектин эмне кереги бар? Плюс акча таппай атса анда эркектин эмне кереги бар? Анда лучше ажырашып кет, тияк бияка жүрө бербейм, же болбосо башка күйгө тийбейм. Же болбосо жок болгондон кийин лишний баланы эмне кылам? Ал өзүнчө коңурук тартканын, там боктурсун жуугандан көрө өзүнчө жалгыз эле жашап жүрө бербеймби деп мындай ойлор келе баштайт да. Любой ой бышат. Бир жыл ойлонот, 2 жыл ойлонот, 3 жыл ойлонот, анан быша баштайт да. Анан действияга кетет да. Ошондон ажырашуулар болот. Бул ажырашуулар ошо сүйүүнүн жоктугунан эмеспи? Жөн эле үйлөнүп алышкандан эмеспи? Үйлөнүш керек же турмушка чыгыш керек деп чыгып эмне сүйүү деген? Сүйүү барбы негизи? Мындай да, сүйүү деген баарыбызга эле бербейт Кудайчы. Бул деген Кудайдын өзүнчө белеги да. Бир интервьюлардан айтып кеткен, 1000 парага балким бирөөнө берген, балким миллион парага бирөөгө берген. Баарыбыз ал сезимди сезе албайбыз да. Ал мындай жана влюбленность же болсо мамиле зависимость да. Мисалы үйлөнүү деген дагы бул деген кишилер ойлоп тапкан нерселер да. Же болбосо мамиле түз кыз жигит болуш керек дегенде эмне үчүн кыз жигит болгубуз келе берет? Мисалы подросток кезинде ярко выражен да. Эмнеге? Гормондор да анан сен девушкаң барбы жок, сен жигитиң барбы жок дегенде киши неуспешный сезе баштайт да. Баарынын жигити бар, а меники жок. Баары уже өшүп көрүптүр, а мен өшүп көрө элекмин деген бул деген коомдун табалабы да. Сүйүү деген жөн эле бир сыйлоо да, мындайча айткандачы, баарыбызга белбейт. Эми айла жокчу, биз коомубуз ушундай эметишибиз керек. Анан канчалык сүйүү болбосун, канчалык таза, бийик сүйүү болбосун, анын деген убактысы бар, срогу бар.
срок действиясы бар да. Бирөөнкү 1 ай, бирөөнкү 1 жыл, бирөөнкү 2 жыл, ну калганы жөн эле көнүп калыш. Же болбосо бир сыйыш, же болбосо бир жоопкерчилик анткени үйлөнүп алышты да болду. Жумушта мындайча айтканда сүйүү бул жумуш. Жакшы приятный жумуш, жоопкерчилик. Мен мунун настроениясын көтөрөйүн, курсаган той кылсайын, кийимисине бала төрөп бериптир, балдарымды багайын. Балабыз чоңоюп атат, мунун ошол ошондой бул эмоциональный интеллект керек да, түшүнүш. Эмоциональный интеллекти жок киши аны сүйүү эмне экенин түшүнбөйт. Демек жаңы үйлөнгөндөр мисалы 1 жыл 1 айдан кийин сүйүүсү өчүп калды дегени ушул. Өчөт сүйүү, өчүп калбайт, өчөт. Ошону дагы мындай мээлерине киргизип коюш керек да, мондай сүйүп, сагынып отура бербейт да. Ал алыста жүргөндө ошондой болот, сагынасың да. Мисалы үйүнө кээде барасың, билбейм, свиданияга чыкпай коюшу мүмкүн. Күндө мо төшөктө жата берген чого. Күндө дем алганын, коңурук тартканын, озурганын чыдаган бул башка нерсе. Сагыныч жогулат. Буга эмнеге тийип алдым деген ойлор кетет. Муну эмне алып алдым деген ойлор кетет. Ошондо жоопкерчилик башталат. Ошону чыдагандан кийин анан сүйүү чого жашагандан кийин бир 20-30 жылдан кийин балким башталат. Дана сүйүү. Кайра. Бул эски сүйүү бул деген. Эскирген сүйүүнү демек жаңылатса Жок, бул жаңы эмес, башка деңгээлде. Мисалы мисалы мен возрастынан бери школдогу сүйүүлөрдү эстейбиз, балким университеттеги сүйүүлөрдү эстейбиз, бирок андай сезимдер менин жашымда уже келбейт. Бул башка деңгээлдеги сүйүү болот да. Андай ысык бирдемелерди ошол возрастта гана сезе элебиз. Кайра деген окшош эмес. 20 жаштагы сүйүү, 30 жаштагы сүйүү, 50 жаштагы сүйүү окшош эмес. Ошондой сезимдер келбейт. Бул башка. Ал үчүн ал мындай ошол возрастка келип эле түшүнбөсө, муну киши түшүнбөйт да. Аял эркек бири-бирини качан түшүнбөй калат? Эмоциональный интеллект жок болсочу, эмоциональный интеллект деген ошо сезимдерин билбесе. Сезимдер, аны дагы сезимдерге дагы үйрөтүш керек. Бул дагы билимсиздиктен да. Мисалы, эмнеге бул тултуңдап атат? Эмнеге характерин көргөзүп атат, ошону сезе билиш керек да эркек киши көбүнчө. Аял киши эмоциясы менен жашайт, алар мээси менен ойлонбой эмоцияларын эле ыргытып берет да, ойлонбой эле ошо өмүр бою эмоция менен жүрө бериши мүмкүн да. Эркек кишини түшүнүш керек, бул эмне эле мындай характерин көргөзүп калган. Балким бирдеме алып берип коюшум керек. Балким кичине рычать этип коюш керек. Кээ бирөөнө жагат. Балким төшөк маселесин кичине күчтөп коюш керек деп мындай сезүү билиш керек да. Балким кайындарыма барып коюш керек. Балким эс алууга чыгарып коюш керек. Балким иштегиси келип атат, мындай мейли барып хоббиси менен жүрө берсинчи, акча таппаса дагы жумушка барып келип. Анткени бирөө менен сүйлөшкөн дагы бул напряженияны снимать этет, анан билим да. Жумушка баргандын бир жакшы жери бул билим. Анткени тажрыйба да, мамиле тажрыйба, сүйлөшүш тажрыйба, башка эркектер жаман экен, мен күйөөм эле сүйүүн жакшы экен деген үчүн деле барып койсо жакшы да, билим алгангачы. Ушак бул дагы мындай эмоциональный керектүү нерселер да. Неге биздин жарандар, мисалы мигранттар көбүнчө жана Европа, Америка баргандар кичине депрессияга түшүшөт да. Эмнеге? Көбү түшөт, баары эле түшүшөт да. Анткени ошо социальный связьтар жоголуп кетет, ушак жоголуп кетет да. Ал дагы чоң нерсе да. Ушак жок да, аяктан эч ким сени менен сүйлөшпөйт, тилди билбейсиң. Алардын баалуулугу башка. Алар үйдөн, жумуштан чыгып алып туруп үйлөрүнө жөнөйт. Үй бүлөлүк баалуулук чоң да. Бизден үйдөн чыгып алып туруп үйгө барабызчы, барбай коебуз. Ошондой сөздөр жоголуп кетет. Ошон үчүн кыргыздарды сагына берет да, кыргыздардын сагыныш көбүнчөсү. Демек, бул дагы билимсиздиктен. Билимсиздиктен. Аял киши болобу, эркек киши болобу, чыгып турбаса, бул мындай көйгөйгө айлана берет. Үйдө отура берген киши анан неинтересный боло баштайт. Анткени бүттү да, эчтекени көрбөйт, стена балдарын көрөт. Алар менен эмне сүйлөшөт. Ошон үчүн сүйлөшүп турган, жумушка барып турган бул билим топтуру, тажрыйба топтогонго чоң роль ойнойт да. Сиздин азыр 2 кызыңыз бар да. Анан ошол жигити менен балким азыр сүйлөшүп жүргөн жигити менен сизди тааныштырса, сиз кантип сындан өткөрөсүз күйөө балаңызды? Сын күйөө баламды деле карабайм. Кызымды карайм да. Кызымдын сезимдерин карайм да. Эмнеге аны жактырып атат? Чын эле мындай жүрөгү жылып атабы? Жөн эле эме болот мындай метод бар да. Ошо кызыңды болобу ошол жактырган айымыңды коргогуң келип атса, ошонун сезимдерин кара дейм да. Эгер чын эле гүлдөп атса, анда болот дейм да. Бияк идеальный болушу мүмкүн, бирок бияктан эчтеке күйбөйт да. Чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп, биз менен маектешкениңизге.